Эгер мен сенин жаныңда жашасам жана сенин арактан көз карандылыгың менен эр жүрөк жана ийгиликсиз күрөшүп жатканыңды көрсөм, анда санда сүйлөшүп турсам, анда мен азыр айткандарымдын баардыгын айта алат эмесмин. Ооба, сен да менден коркуп, мага жол бербейт элең. Дүйнө менен кошо мен сага каршы оюн уюштуруп, сенин жашыруун азабыңды билип калганым үчүн мени жек көрүп калмаксың. Сүйлөшүүбүздө мага өлүмгө дуушар болгон ооруңа тийүүгө уруксат бермек эмессиң. Экөөбүз тең ал оору жок деп коймокпуз. Ошондуктан мен сага жазууга аргасызмын. Мен сага бул катты жазып жатам. Сен аны коопсуз жерден таап, үй бүлөңдөн жашырып анан окуйсуң го. Экөөбүздү байланыштырган нерсе бул ичимдикке болгон көз карандылыгың канчалык сени тынчсыздандырганын экөөбүз тең билебиз. Кеп, жашта деле эмес. Сен студент, жаш эне, суктанган адис, шаардагы эң белгилүү адамдын жубайы же чоң эне болушуң мүмкүн. Балким, сен буга чейин бир нече ай же жыл бою үзгүлтүксүз ичип жүрөсүң. Бирок ошол эле учурда сени кимдир бирөө алкоголик деп атаса, сен баарын четке кагасың, бирок жашыруун өзүң бул жөнүндө ойлонуп баштайсың. Эгер сен ичкен көлөмүңдү башкара албай жатсаң, моюнга алгандан ашыкча ичсең, анда сен алкоголик болушуң мүмкүн деп айта алам. Бул деген сен аябай оор ооруга чалдыгып, ички дүнүйөң ушунчалык таарып, ичимдиктен башка нерселер сени кызыктырбай калган. Ар бир айым катары эле сен өзгөчө кылдаттык менен ооруң тууралуу эч кимге билдирбөөгө аракет кыласың. Балким, азырынча сенин ичкендигиңди эч ким билбейт. Анткени эл алдында аз да болсо иче албайсың, себеби ошондон кийин токтобой турганыңды билесиң. Балким, сен үйдө ичкен алкоголиктерденсиң. Азыр мен сенин бөлмөңө ээрчип баратам. Ал жерде сен кирге катылган бөтөлкөнү аласың. Сенин үй бүлөң тез болуп турган баш ооруңдун себебин билбей калышы толук мүмкүн. Балким, сен дайыма клубтар менен барлардан чыкпаган айымсың. Балким, сен дайыма кошуналардын жашоосун ууландырып же ызы-чуусу көп адам катары бүт шаарга белгилүүсүң. Үй бүлөң сени бардык жагынан колдоону токтотконуңдур. Атүгүл балдар да сенин жүрүм-турумуң үчүн шылтоо табууга аракет кылышпай калгандыр. Же балким, ичкиликке болгон каалооң менен күрөшө албай, сен үй бүлөңдү таптакыр жоготкондурсуң. Азыр кайсы этапта экениңе карабастан, бул билдирүү сага үмүт берет. Айланаңдагылар, эгер сен бизди сүйсөң, анда ичкенди токтотмоксуң. Сен өзүң жөнүндө гана ойлойсуң. Билимиң жана мүмкүнчүлүгүң менен ушундай абалга жеткениңден уялышың керек, деп айыптоолорду сенин мойнуңа илүүгө аракет кылышат. А сен болгону оорулуу аялсың. Сага күнөө да, уят да тийбеши керек. Муну түшүнгөндөн кийин өзүңдү күнөөлөгөнүңдү ташташың керек. Өзүңдү алкоголик деп тааныганыңдан кийин сен мындан ары соттолууга да, жазага да татыктуу эмессиң. Сен ооруп жатканыңды жана бул оору өтө коркунучтуу экенин түшүнүшүң керек. Эгер бул оорунун өнүгүшүн токтото албасаң, анда ал айланаңдагы бардык нерсени, акыл эсиңди жана денеңди жок кыла алат. Бирок алкоголизм менен ооруганда, рак же диабет менен ооруганда эле сенин күнөөң жок. Эгер сен алкоголик болсоң, анда алкоголь сен үчүн уу. Алкоголизм айтып жеткис азап алып келет.
Алкоголик аял эркекке караганда көбүрөөк жабыркайт. Анын денеси психикалык жана физикалык жактан татаал жана сезимтал. Өзүнө болгон жек көрүүчүлүккө чыдоо кыйыныраак. Мунун баарын мен сиз деле билесиң го деп ишенем. Мен бул ой жүгүртүүнүн сага теориялык жактан гана тийишин чын жүрөктөн каалайт элем. Бирок тилекке каршы андай эмес экенин билем. Алкоголик эркектерге айланадагылардан алыстоого жардам берген эр жүрөктүк аялдарга алардын чыныгы мен деген сезими дээрлик жок болуп кеткенге гана келет. Мен алкоголик аялдардан мындай сөздөрдү көп укчумун. Менин ичимде баары өлүп калды. Мага мындан ары эч нерсе жардам бере албайт. Көпчүлүк учурларда аялдарга алкоголик экендигин моюнга алуу кыйынга турат. Ошентсе да мындай таануу ичкенди токтотууга жана акыл эстүүлүккө карай биринчи кадам болуп саналат. Эгер сен бул кадамды жасай элек болсоң, анда бүгүн сага жардам берейин. Эгерде сен дайыма ичиңдеги тынчсыздануу жана боштук сезими алкоголизмдин белгиси экенин моюнга алсаң, анда сага жардам берсе болот. Мен сага бул каттуу ооруңа карабастан, сен башкалардай болуп, кадимкидей жашай аласың деп жазып жатам. Чындыгында, кадимки жашоо образына салыштырмалуу бул жаңы жашоо алда канча бактылуу экендигин байкайсың. Сен алкоголизмге чалдыкканга чейин жашаган жашооңо эч качан кайтпайсың. Эскиче жашоо сен үчүн анчалык деле таттуу болгон жок. Сен жаман көңүлүңдү жана үмүтсүздүгүңдү ичимдик менен жок кылууга аракет кылдың. Мен сага айтып берейин деп жаткан жашоо адамдык тажрыйбанын башка тарабынан билдирет. Сен ал жашоону таап, Кудай сени жаратканда кандай жашоого сага арнап койгон экенин билесиң. Мен сага анонимдүү алкоголиктердин шериктештиги тууралуу айтып бергим келет. Бул шериктештик миллиондогон айласы кеткен, жеңилген эркектер жана аялдарды ичкиликтен сактап, аларды кадимки жашоого кайтарды. Эгер сенде бул шериктештиктин жардамын кабыл алууга жетиштүү каалооң болсо, анда бүгүнкү ичимдик сенин жашооңдогу акыркы жолу болуп калат. Ошондой эле сага жана айланаңдагы бардык адамдарга пайда алып келүүчү жаңы, сонун жашоого алып келет. Жалпы коомчулук анонимдүү алкоголиктердин шериктештиги кандайча иштерин жакшы түшүнбөйт жана аны эч ким интеллектуалдуу деңгээлде түшүндүрө албайт. Бирок анонимдүү алкоголиктердин шериктештигинин көптөгөн жашоолорду оңдогону көпчүлүккө белгилүү. Ичкиликтин алдында алсыз экениңди моюнга алып жана чын жүрөктөн жардам сурап, жашооңду жетектөө үчүн өзүңдөн күчтүү күчкө кайрыласың. Үстүртөн караганда анчалык деле көп эмес нерсеге окшойт. Бирок терең эмоционалдык деңгээлде баардык азап кайгы менен коштолгон бул өтүнүч жаралган жерде сен эч качан сезбеген чоң күч пайда болот. Анонимдүү алкоголиктердин мүчөлөрү бул күчтү түшүндүрүүдө кыйналышат. Бирок аны түшүндүрүүнүн кажети деле жок. Натыйжасы өзүн үчүн сүйлөйт. Анын кандайча иштерин эч ким билбейт. Бирок ал иштейт. Эми сен жөнүндө бир аз сүйлөшөлү. Кантип спирттик ичимдиктерге берилип, алкоголик болуп калганыңдан баштайлы.
Албетте, сен көчөдө калган, жаман аял болгондуктан бул ооруга чалдыккан жоксуң. Медицина жана психиатрия жаатындагы изилдөөлөр көрсөткөндөй, көптөгөн адамдар ар кандай эмоционалдык кыйынчылыктардан улам ичкиликке берилип кетишет. Мен балдарын жоготкондуктан алкоголик болуп калган 2 аялды жана күйөөлөрү алдагандан кийин иче баштаган башка көптөгөн аялдарды билем. Көпчүлүк учурда алкоголиктер идеалисттер жана кемчиликсиздикке умтулган адамдар болот. Алар жашоосунда укмуштуу да ийгиликтерге жетишем деп күтүшөт. Издеген идеалдарга жетпей калганда жашоодон көңүлү калат. Алкоголиктер бардык нерсени ушунчалык терең сезип, стресске жана толкунданууга туруштук бере алышпайт. Мунун баары аларды ашыкча ичүүгө түртөт. Гиперсезимтал инсандар үчүн эмоционалдык чыр-чатактар ушунчалык чыдагыс болгондуктан алар унутулуп куткарылууну издешет. Айрым алкоголиктер кичинекей кезинде эле өзүн төмөн сезип калышкан. Бул өзүмчүлдүктү, мактоого жана ийгиликке тойбогон каалоону жана болгон нерсеге туруктуу нааразычылыкты жаратуучу компенсациялык механизмди жаратат. Кээ бир аялдарда эгоизм күчтүү өнүккөн. Ал кошоматчылыкты, бардык каприздерге берилип кетүүнү, кээде туруктуу романтикалуу нерселерди талап кылат. Өзүнүн бардык эң мыкты нерсеге болгон каалоосунан көңүлү калган мындай аял кээде алкоголдун алдамчы иллюзиясына берилип кетет. Мындай эмоционалдык чыңалуу алкоголго аллергия менен айкалышып, сөзсүз түрдө алкоголикти кыйроого алып келет. Адамдар бактысыз болгондуктан ичишет. Алар бактысыз, анткени алар ичишет. Бул каардуу циклге туш болгондон кийин, бир аздан кийин анын себеби жана натыйжасы кайда экендигин айрым албай калышат. Бул чексиз азаптан арылуунун жолу алкогольго болгон психологиялык байланышты жана оорунун физикалык кесепеттерин дарылоону камтышы керек. Психиатрия жана медицина миңдеген алкоголиктерди дарылоодо кызматташып, айрым ийгиликтерге жетишти. Бирок мындай дарылоонун узак мөөнөтү таасирине келсек, бул жерде жыйынтыктар көңүлдү калтырат. Алкоголиктерди медицинанын кайгысы деп аташат. Анткени көп учурда дарыгерлер бул чарчап чалыккан, өзүн өзү жок кылууга жакын дененин калыбына келтирүү үчүн иштеп жатканын, 1-2 айдан кийин ошол эле абалда кайтып келерин билишет. Ошол эле учурда анонимдүү алкоголиктердин оң натыйжалары түшүнүксүз жогору. Кээ бир учурларда баары сейрек жөнөкөй. Бардык күчүн жумшап, алкоголиктер анонимдүү алкоголиктердин шериктештигинен жардам сурашат жана ошол күндөн баштап алкогольго тийишпейт. Айрым учурларда алар бир нече ай бою программаны аткарууга аракет кылышат, андан кийин аны ташташат. Мен 3 жылдан бери ичкиликти таштоого аракет кылган бир жаш аялды билем. Атыгүл ага жардам берген анонимдүү алкоголиктердин мүчөлөрү да ийгиликке ишенишкен жок. Бирок ал өзү ичкиликти токтото алам деп өжөрлөнүп ишенди. Өткөн жумада мен ал ичүүнү биротоло таштаган күндөн тартып 3-жылдык кечеге бардым жана анын майрамдык төрттө шамдарды өчүрүп жатканын көрүп аябай кубандым. Ал 19 жашында иче баштаган. Анонимдүү алкоголиктер жөнүндө биринчи жолу 8 жыл ичкенден кийин гана уккан. Ал ушунчалык чөгүп кеткендиктен үй бүлөсү ага жардам берүүдөн баш тартышкан. 27 жашында ал семиз, өзүн карабаган 40-ка чыккан аялга окшоп калган. Майрамдык төрттө шамдарды үйлөп жаткан ак көйнөкчөн, узун бойлуу, сымбаттуу жаш аялды карап, бул 3 жыл мурун акыркы ичимдигин ичкен ошол эле бузулган семиз аял экенине ишенүү кыйын болду. Ал жакында эле аны эң сонун түшүнгөн жана суктанган, сонун татыктуу адамга турмушка чыкты. Анонимдүү алкоголиктердин шериктештигинин жараткан кереметтердин бири
бул адамдын физикалык көрүнүшүн өзгөрүүсү, эмоционалдык дүйнөсүн жана ой жүгүртүүсүн өзгөртүүсү. Адам денесиндеги баардык клеткалар жаңыланып, адам башынан бутуна чейин өзгөрүп жаткандай сезилет. Эчак эле өзүн кароону токтоткон аялдар азыр сырткы келбетине кам көрүшөт. Алардын бири Кудай менин портретимди кайра жаратты окшойт деп айтып калат. Мен анонимдүү алкоголиктердин мүчөлөрү кадимки адамдарга караганда бактылуу деп айткандан тартынбаймын. Мен жолуккан жер бетиндеги баардык адамдардын арасында ичкиликтин сазынан чыга алгандар эң шайыр адамдар. Алар зеригүү жана кайдыгерликтен алыс болушат. Бул жашоодо болуп жаткан нерселердин баардыгы алар үчүн мааниге ээ болду. Ичкиликтин жардамысыз ушунчалык чексиз бактылуу боло аларыңа азыр сен ишенесиңби? Убакыттын өтүшү менен бактылуулук деген сөз сен үчүн жаңы мааниге ээ болот. Эгер анонимдүү алкоголиктердин чогулушу өтүп жаткан бөлмөнүн эшигинин алдында турсаң, анда көбүнчө ошол жерден күлкү угасың. Көп жылдар бою туңгуюктун четинде жүрүп, эми коркуудан кутулуп, эркиндикке жеткен адамдар гана ушинтип жылуу күлө алышат. Кыскасы, бул Кудай менен байланышты сезген жана өзүн коопсуз сезген адамдардын күлкүсү. Бул анонимдүү алкоголиктер шериктештигинин негизин түзөт. Бирок ал бүт дүйнөгө укмуштуудай көрүнөт. Анын мүчөлөрү адатта күнүмдүк жашоодо Кудайга таянуудан коркпойт. Анонимдүү алкоголиктердин мүчөлөрү ичкенди таштоо бир гана нерсеге, сенин даярдыгыңа байланыштуу дешет. Бул мисалы сенин жашооң башкарылбай калганын, ичкиликтин алдында алсыз экениңди моюнга алууга даярдык. Ал эми андан кийин жашооңду өзүңдүн Кудайыңдын колуна тапшыруу. Мындай даярдык дароо эле келбейт. Ал сенин алсыздыгыңдын эң төмөн чегине жеткенде гана келет. Дал ушул учурда адамдын үмүтсүздүгү Кудайга ал адамга абалдан чыгуунун жолун көрсөтүүгө мүмкүнчүлүк берет. Жардам сурап ыйлаганың диленүү экенин дароо түшүнбөйсүң. Бул сенин сөзүң Кудайга жеткенде гана болот. Мисал катары мен бир досум анонимдүү алкоголиктер шериктештигине кантип келгенин айткым келет. Анын атын Асель деп коелучу. Анонимдүү алкоголиктер шериктештиги толук анонимдүүлүктү камсыз кылат жана буга шек саноонун кажети жок. Асель кыйналып жашаган үй бүлөдө чоңойгон. Анын башына көп жаман азап чегүүлөр түшкөн. Ал эч качан башкача болоруна ишене алчу эмес. Ал чоңоюп, бир бактысыздык экинчисине ээрчип, Асель баарын алкоголдун жардамы менен унутууга аракет кылат. Ал өмүрүндө биринчи жолу өзүн бактылуу сези баштаган. Бул бакыт күйөөсү экөөнүн бири-бирине болгон сүйүүсү болгон. Бирок никеден көп өтпөй эле Асель өзүнүн алкоголик экенин түшүнгөн. Турмушка чыкканга чейин ал бактысыз болгондуктан ичем деп ишенчү. Бирок азыр да бакыт таап, токтото алган жок. Чындыкты күйөөсүнөн жашыруу үчүн колунан келген баарын жасады. Бирок ичкиликке болгон каалоо ушунчалык башкарылбай калгандыктан күйөөсү таң эрте эшиктен араң чыгып кетиши менен Асель дароо бир нече стакан ичип баштады. Дээрлик бир нече күн бою ал төшөктө жатып, өзүн өзү жек көрөт. Ичкен спирт ичимдиктеринен башы жарылганда ал муз сүйкөйт. Бирок күйөөсү үйүнө кайтууга убакыт келгенде Асель тез эле муз пакетин жаагына жылдырып, иштери ооруп жатканын айтат. Убакыттын өтүшү менен күйөөсү албетте чындыкты билди. Ал андан алкоголго экинчи тийбейм деп убада берүүсүн өтүнөт.
Асель кызыл убада берет. Дагы бир жолу жалгыз калганда ал өзүн кармай алган жок. Күйөөсү дарыгерлерге кайрылууга жардам берген, бирок натыйжа берген жок. Ал санаторийлерде бир нече жолу дарыланып, кайрадан ийгиликсиз болгон. Асель мага окуяны бир нече күн мурун биздин округдун түрмөсүндө өткөн анонимдүү алкоголиктер шериктештигинин жыйынына барганда айтып берди. Анан ал: мен эч качан түрмөдө отурган эмесмин, бирок жалгыз камера деген эмне экенин жакшы билем. Алкоголик өзүнүн аң сезиминде түрмөдөгүдөй темир торлорун тургузат. Ал жалгызсырагандай ошол темир тордун артында жашайт деп айтты. Бул коркунучтуу түш Асель үчүн көп жылдар бою үмүтсүз уланды. Күндөрдүн биринде ал машина айдап баратып кырсыкка кабылган. Дарыгерлер күйөөсүнө анын аман калышы күмөн экенин айтышкан. Таң калыштуусу ал айыгып кетти. Бирок Асель үчүн бул анын трагедиялуу ийгиликсиздигинин дагы бир далили болду. Ооруканадан үйүнө бара жатып, күйөөсү Аселге аны алкоголиктер үчүн пансионатка жиберем деп айткан. Асель буга каршы болбойм деп жооп берди, анткени ал күйөөсүн аябай жакшы көрчү. Күн сайын күйөөсүнүн кыйналуусун каалаган жок. Үйдө ал дароо төшөккө жаткырылып, ошол күнү биринчи жолу ичинде Кудайдан жардам сурады. Эгер сен мени уксаң, анда мага жардам берчи деди. Андан кийин Асель уктап ойгонгондо күйөөсүнөн доктурду чакырууну суранды. Жарым сааттан кийин дарыгер анын төшөгүнүн жанында болду. Ал Аселди айыктырууга аракет кылганда, ал анонимдүү алкоголиктер шериктештигинин программасына кызыгып баштаган. Ал дароо жергиликтүү анонимдүү алкоголиктер шериктештигинин бөлүмүнө телефон кылат. 1 сааттан кийин шериктештиктин мүчөсү Аселге келди. Ошондон бери Асель бир жолу да ичимдикти ичкен эмес. Ал анын тиленүүсү угулганына жана ушундай жакшы натыйжага алып келгенине ишенет. Азыр Асель мүнөзү жумшак, сулуу аял. Ал өзүн бактылуу жана эркин сезет. Ал мурунку коркуу сезиминен, өзүнө ишенбөөчүлүк сезиминен жана өзүнүн тубаса ийгиликсиздиги жөнүндө ойдон арылды. Ал жашоого болгон кызыгуусун жана иш-аракет кылууга болгон каалоосун арттырды. Ал өзүн жана жашоосун Кудайдын эркине айландырганын эч качан унутпайт. Ал айыккыс алкоголик экенин жана тапканын баарын караңгылыкта жок кылуу үчүн бир гана чыны ичимдик жетиштүү экенин эсинен чыгарбайт. Асель мага күн сайын кечинде уктаар алдында Кудайга кайрылып, бүгүн мага сергек болууга жардам бергениңе рахмат дегенди унутпайт. Кээ бир адамдарда алкоголдук аллергия канчалык күчтүү экендигин көрсөтүү үчүн мен бир улгайган аялдын окуясын айтып берейин. Ал аны Махабат деп коелу, алгач 59 жашында ичимдиктин даамын таткан. Бул жаңы кошуналар менен көңүл жайып жатканда болду. Бардык коноктор 1 же 2 стакан ичимдик менен чектелишти, бирок Махабат үчүн бул аз көрүндү. Чындыгында кече баштала электе эле үйдүн кожойкеси ага коктейль узатты. Анткени ал кыска бойлуу, кадыр барктуу, жаш эмес аял күтүүсүздөн алкоголдук ичимдиктерге ушунчалык ач көздүк менен кызыкканын күлкүлүү деп ойлоду. Махабаттын күйөөсү Айдар чалганда, Махабат ызы-чуу салып, айланасындагылардын кыжырын келтире баштаган. Айдар аны үйүнө алып барып, төшөккө жаткырганда, ал дароо эле уктап калды. Бирок уйкуга кирерден мурун ал: "Айдар, биз бул жашоодогу эң жакшы нерселерден артта калыптырбыз"
Эртең мен сага бир нече сонун коктейльдерди жасап беремин деп айтат. Эртеси эртең менен Махабат дүкөнгө барып арак сатып алат. Ал дарылык максатта гана бир ичимдик ичүүнү, алганын күйөөсүн коктейль жасоо көздөгөн. Бирок бир чыныдан кийин Махабат бөтөлкөнү толугу менен ичип алат. Ошол күндөн баштап ичүү Махабат үчүн туруктуу көйгөй болуп калды. Ал өзүн башкара албай калды. Адегенде бул кыска бойлуу үй кожойкеси менен болгон окуянын баары абдан күлкүлүү көрүнөт. Бирок бир айга жетпеген убакыттан кийин жубайлар Махабаттын олуттуу кыйынчылыкка туш болгонун түшүнүштү. Анын уулдары болгон окуяга ишенишкан жок. Ушунчалык укмушсуздай көрүндү. Бирок анын алкоголизминен күмөн санаолор пайда болгон жок. Анткени күнүмдүк 1 литр ичимдиктен башка эч нерсе аны кызыктырган жок. Дарыгер ага алкоголго болгон каалоосун чектөө үчүн дары берген. Бирок бул дары анын өлүмүнө алып келе жаздады. Анткени эскертүүгө карабастан ал дарыны ичкенден кийин дароо ичимдикти ичкен. Бул коркунучтуу түш 6 жылга созулду. Махабат башка жол менен акча ала албай калганда, ал кайыр сурап көчөгө чыгып баштады. Ал кийимдерин сатып, күйөөсүнүн буюмдарын уурдап, атүгүл ичимдик ичүү үчүн ичүүчү жайда тазалоочу болуп жумушка орношкон. Алмаз абалында кей баштык үчүн полиция аны алып кеткенде, ал жашоосунун түбүнө чөгүп жеткен. Анан ал анонимдүү алкоголиктердин чогулушуна өзү келгенде, бул анын кадимки жашоого кайтуусунун башталышы болгон. Анонимдүү алкоголиктердин чогулуштары ичкилекке жакын эмес адамдарга да укмуштуудай таасир калтырат. Баарынан мурда чогулуштагы жөнөкөй мамилелер сени таң калтырат. Сен катышкан ар кандай адамдарды көрөсүң. Алардын баардыгы күлүп жайнап жүргөн адамдар. Анонимдүү алкоголиктердин тобунун бирден бир өзгөчөлүгү бул анын мүчөлөрүнүн өзгөчө боорукердиги жана достугу. Бул адамдар уялчаактыктан, уяттан жана жасалмалуулуктан арылып, табигый мүнөздө айланасындагылардан коркпостон, өздөрү каалагандай жүрүшөт деген сезим пайда болот. Анонимдүү алкоголиктердин мүчөлөрү мага өмүрүнө биринчи жолу ушундай чогулушунда өздөрүн үйдөгүдөй сезишкенин айтышты. Бул түшүнүктүү. Анткени бул жерде эч ким сындалбайт жана айыпталбайт. Жана эч нерсе таң калтырбайт жана каршылык көрсөтпөйт. Жыйналышта толук түшүнүшүү өкүм сүрөт. Анткени катышкандардын баардыгы бир эле нерсени башынан өткөрүштү. Бул адамдар өз доорунда жетиштүү кыйынчылыктарды көрүшкөн жана бул жөнүндө жакшы маанайда айтып беришет. Бул көп жылдар бою жалган менен жашагандан кийин алкоголик алар менен баарлашканда биринчи жолу аябай жеңилдейт. Анонимдүү алкоголиктердин коомдоштугунда бул адамдардын арасында сен укмуштуудай жеңилдикти сезесиң. Сен түшүнөсүң, сен ишенесиң. Жана алардын алдында айыптоолордон коркпостон жана уялбай, жакшы жана жаман жактарын ачасың. Анонимдүү алкоголиктердин чогулуштары күн сайын өткөрүлөт. Жолугушуулар жөнөкөй негизинде курулат. Мисалы, жолугушуу төмөндөгүдөй өтүшү мүмкүн. Адегенде анонимдүү алкоголиктердин китебиндеги бөлүм окулат. Андан кийин топтун бир мүчөсү өз ыктыяры менен жыйналыштын төрагасынын милдетин алат. Ал «Кутман кеч, достор, мен алкоголикмин» деп өзүнүн атын атайт. Өзү жөнүндө бир аз сүйлөп, ал сүйлөөгө даяр болгон спикерлерди тааныштырат.
Алар да өз окуяларын айтып беришет. Ар бир спикер мурда кандай болгонун, азыр кандай болуп калганын, жана ага кантип келгени жөнүндө сүйлөшөт. Окуя өтө ачыктык менен жана көбүнчө күлкү менен жүргүзүлөт. Ооруну моюнга алганда гана терең сезимдер жана өкүнүү бул жөнөкөй терапиянын жардамы менен таптакыр жок болуп кетет. Анонимдүү алкоголиктердин мүчөлөрүнүн мурунку азаптарын эстеп кантип күлүп жүрүшкөнүн сурасам, бул азаптардын баары мен менен эмес, менин душманым менен болгон деп жооп укканмын. Жыйналыштын аягында тынч намаз убактысы келет. Калуучулардын баары ордунан туруп, жан дүйнө тынчтыгы үчүн дуаны бирге окушат. Көптөгөн алкоголиктер социалдык жактан четтетилген жана анонимдүү алкоголиктердин коомдоштугуна алар кайрадан досторду табууга жана алардын арасында болууга ыңгайлуу мүмкүнчүлүк алышат. Алкоголизм айкыз оору. Андан жапа чеккен адам эч качан майрамдарда иче албайт. Ичкиликке аллергия өмүр бою сакталат. Бирок анонимдүү алкоголиктер менен бирге андан коркуу сезимин жеңесиң. Ичкиликтен жашынуунун же ченеми менен ичкендердин коомунан качуунун кереги жок. Өмүр бою бир гана нерседен этият болуу керек. Ичимдиктин биринчи чынысынан. Буга биринчи кезекте бүгүнкү күнгө көңүл буруу менен жетишүүгө болот. Анонимдүү алкоголиктер Кудайга жакындыгын баалашат жана ушул жакындыктын жардамы менен жашоонун бардык тармактарын кыйраткан көптөгөн көйгөйлөрдү аман эсен чечип калууна келгенин байкашат. Алтыным. Эгер сен менин катымды толугу менен окуган болсоң, анда мен сени такыр күнөөлөбөгөнүмдү сезгендирсиң. Менин сага болгон жылуу сезимимди миңдеген адамдар мени менен бөлүшөт. Сенден жалгыз гана жардам сурап бизге кайрылууң талап кылынат. Бул жардам жакын жерде. Жөн гана телефонду көтөрүү керек. Биздин ишеним телефон номерибиз 0707 550 222.